Гүлнара Галибаева бул күндү жыдамсыздык менен күтүп келген. Анткени буга чейин авариялык абалдагы турак жайда ар бир күнүн тобокелге салып жашаган болсо, мындан ары бул коркунуч артта калды. Ал эле эмес, бардык шарты бар жаңы батирге көчүп отурат. Жер титирөөнүн кесепетинен үйүбүз жаракса болот келип калган. Ошол 9 жылдын ичинде бизге жаңы конуш курулуп, мына үй берилди. Бул үйүбүз жаңы батирлер. Ушул үйүбүз 2020 жылдан баштап куттуу берекелүү жылдардан болсун, үйүбүз ар ким насип кылып өзүн өзү алгандарга бактылуу болуп жашайлы да ушул үйдө эми. 2011 жылдагы катуу жер титирөөдөн Кадамжай шаарындагы бир нече көп кабаттуу үйлөр жараксыз абалга келген. Ага байланыштуу 2015 жылдан тартып жашоочуларды коопсуз жайга көчүрүү аракеттери көрүлүп, 45 батирлүү турак жайдын курулушу башталган болчу. Жаңы конушка учурда 30 кожолук жайгаштырылгандыгын шаардын вице-мэри Чыңгыз Тагаев билдирди. Бүгүнкү күндө 30 батир берилип бүттү. Бул 45 батирлүү үйдө 15 дана бир бөлмөлүү, 2 бөлмөлүүдөн 15, 3 бөлмөлүүдөн 15 болгондуктан жарандардын өздөрүнүн эски үйлөрүнө жараша берилгенде 2 бөлмөлүүдө 2 бөлмөлүүгө, 3 бөлмөлүүдө 3 бөлмөлүүгө берип, бүгүнкү күндө азыр 30 батир толугу менен берилди. Турак жайдын курулушуна 93 миллион сом сарпталып, анын 75 миллион сому пайыздык бюджеттик насия катары берилген. Бул каражатты батир ээлери 15 жыл аралыгында төлөшөт. Шаардык мэрия жергиликтүү бюджеттин эсебинен 14 миллион сомун төлөп, ага кошо эле 3 батирди аз камсыз болгон 3 үй бүлөгө аксыз берди. Район акими Алганбай Имаров батирлердин баасы бөлмөлөрдүн санына жараша дейт. Бир комнаталуу бул 937 миң сомдук, 2 бөлмөлүү болсо 1 миллион 400 миң сомдук, 3 бөлмөлүү батир болсо 1 миллион 930 миң сомдук. Мына бүгүн ачкычтарын тапшырып, ушу өзүбүздүн Кадамжай районунун жарандары тургундарына ушу жаңы жылда, жаңы конушта үйлөрүн жылуу үйлөрүндө отурса деген максаттабыз. Жер титирөөдөн улам Кадамжай шаарында 6 көп кабаттуу турак үй авариялык абалда деп табылган. Жалпысынан бул үйлөрдө 130 кожолук жайгашкан. Айрым жашоочулар жакын туугандарыныкына көчүп кетүүгө мажбур болушкан. Айжаркын Кадырова, Салам медиасы.